Бишкекте 11 жоокер кургагучулук жогузуп алды. Кыргызстандын абадан коргонуу күчтөрүндө кызмат өтөп жаткан 11 аскер кургагучулук жогузуп алды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Министрликтин маалыматына караганда, оору жогузуп алгандар Бишкек шаарындагы номер 976 32 аскер бөлүгүндө мөөнөттүү кызмат өтөп жаткан жоокерлер. Факты боюнча Коргоо иштери мамлекеттик комитетинин аскердик медициналык башкармалыгы эпидемиологиялык иликтөө жүргүзүп, оорунун болжолдуу булагын аныктады. Жоокерлер Бишкек шаарындагы кургагучка каршы ооруканада зарыл дарылануудан өтүшөт деп жазылат маалыматта. Учурда оорунун жайылышынын алдын алуу үчүн өздүк курам рентгенге тартылган. Окуянын жагдайын жана оорунун келип чыгышына күнөөкөрдү аныктоо максатында кызматтык иликтөө башталганы айтылды. Булак Кыргыз кабар. Айланма жолдо 4 унаа кагышып, бир аял менен кичине кыз көз жумду. Токмок шаарына жакын айланма жолдогу кырсыктан 2 киши каза тапты. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Каргаша бүгүн саат 12:15 Бишкек Токмок Кемин трассасында болгон. Окуя болгон жерден тартылган видео Короче Telegram каналына жарыяланды. Тиешелүү кызматтардын маалыматы боюнча тез жардам кызматынын унаасы менен Toyota Estima бет маңдай сүзүшкөн. Кагылышуудан кийин тез жардам машинасы жүрүп бараткан Honda Inspire унаасына урунса, минивэн Audi машинасын сүзгөн. Натыйжада кырсыкка 4 автоунаа кабылган. Каргашадан 37 жаштагы келин менен 3 жашар кыз көз жумганы айтылды. Алар Honda автоунаасы менен келе жатышкан. Кырсыктын чоо жайы иликтелип жатат. Булак Спутник KG. Сургутта өрттөн чарчап калган 2 баланын сөөгү Кыргызстанга жиберилет. Орусиянын Сургут шаарында менчик үйдөн чыккан өрттө чарчап калган 5 жана 8 жаштагы 2 баланын сөөгүн 16 мартта Кыргызстанга жиберишет. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Югра аймагында жарыяланган Югра News порталынын маалыматына караганда, Сургуттагы Здоровье кооперативинин Бурсничная көчөсүндө жайгашкан үйдөн 11 марттын таңында өрт чыккан. Өрттөн 5 жана 8 жаштагы бир кыз, бир уул уктап жаткан бойдон жан берген. Окуя боюнча кылмыш иши ачылып, өрттүн себептери иликтенүүдө. Булак Азаттык. Субаналиев Сох анклавы боюнча түшүндүрмө берди. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев азаттыкка жооп берип, Кыргызстан Өзбекстандан Сох анклавына коридор ачат деген маалыматтар туура эмес деп айтты. Андай сөздөрдүн бардыгы калп, эч кандай коридор тууралуу сөз болгон эмес. Ушундай сөздөрдү айрым эксперттер айтып жатышат. Бүгүнкү күндө Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилеси жакшы деңгээлде турат. Мындан арада жылуу, жакшы мамиле болот, деди Субаналиев. Булак Азаттык.